Ветеринардык кызматтын санарип вет системасы иштелип чыкты. Бул жаныбарлардан алынган азыктардын кыймылына байкоо жүргүзө турган автоматташтырылган маалымат система. Тутум 2024-жылдын 9 декабрынан тартып ветеринардык көзөмөлдөө пункттарында жана бардык райондук, шаардык башкармалыктарда тесттик пайдаланууда киргизилди. Бирдиктүү идентификациялоо системасы менен туташтырылып, бардык электрондук документтер санариптик колтамга менен тастыктоого шарт түздү. Санарип вет ветеринардык көзөмөлгө алынган азыктарды идентификациялоо жана көзөмөлдөө процесстерин камсыз кылууга, өлкөгө кирүүчү контрафакттык продукцияга каршы күрөштү күчөтүүгө, калктын тамак аш коопсуздугун жакшыртууга жана чыңдоого мүмкүндүк берүү максатында иштелип чыкты. Эске салсак, буга чейин өлкөдөгү бардык чек ара ветеринардык өткөрмө пункттарында жана райондук, шаардык ветеринардык башкармалыктарда импорттолгон жана экспортталган азык-түлүктөрдүн кыймылына байкоо жүргүзүүчү санариптештирилген маалыматтык система жок болчу. Бардык иштер кагаз түрүндө жүргүзүлүп, оперативдүү маалымат кыйынчылык жаратып келген. Эми санарип вет системасы аркылуу бардык уруксаат кагаздар, ветеринардык сертификаттар менен күбөлүктөр жана текшерүү актылары электрондук форматка өткөрүлдү.